Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? Барыңыздарга бүгүнкү жума күн бактылуу күн болсун. Сиздерге бир жакшылыктарды алып келсин. Урматтуу менин подписчиктерим жана YouTube көрүүчүлөр, сиздерге сонун жаңылыгыбыз бар. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу Кадамжай эли жана Таштөбө айылынын тургундары, биз бүгүн көрсөтүүбүздү ошол Таштөбө айылынан баштадык. Муну көргөнүңүздөр ошол биз атактуу дарыябыздын боюнда турабыз. Бул жагдан келсеңиздер, Калмион Шады айылдан түшүп келген асфалдан бери карай көпүргө бурулаштар. Биз өзүбүздүн тилде Алайчымайлы деп коебуз бул жерде. Бул жагдан келсеңиздер, Жаңа айылдын борборудан центринен өйдө карап, Паптын магазинди алдынан жетип келесиздер. Бул жагынан келгенде Таштөбөнүн атактуу дөбөсү жактан Гүлдүрөмөдөн кирип келип, ушул жол менен келсеңиздер болот. Бул айылда сиздерге бир жакшы жаңылык бар. Коргон жайдын көлөмү 30 сотик. Бак дарактары көзгө көрүнүп калган. Сууду башыда эң ыңгайлуу үй-жай коргон сатылат. Мен азыр ошол жерге карап кетип аткан жерим. Урматтуу көрүүчүлөр, Жаңа айылдын центринен Таштөбөнүн ичиге орто кирип келесиздер. Бул көчө менен келсеңиздер, бул жакка кайрылышыңыздар керек. Эгер жогору жактан келсеңиздер дагы, муну жерден ичкериге бир аз кирип барасыздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге жарыя кылып жаткан сатууга коюлган коргон жай ушул дарбазадан башталат. Мынакей. Муну кошунанын навеси ушул жерден муну үй тиги коргондун этеги. Бул жерде эң жакшы жери суу үзүлбөйт, эч качан суу токтобойт. Суудун башы. Мен азыр бир аз сыртын көрсөтөйүн. Бул ошол сатылышы керек болгон үйдүн сырткы көрүнүшү. Жашоого ыңгайлуу. Бир аз косметикалык ремонтторун кылса, бир үй биле адимгидей жашаса болот. Мынакей. Бул жерде суу алчу чакан калитка бар. Бул калиткада сатып алган адамга карап калат. Муну мен сыртын көрсөтүп атканым. Бул жердин көлөмү канчалык чоң экенин өзүңүздөр байкап көрүңүздөр деген максатта. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, алуучулар, кызыккандар. Муну коргондун чекеси болот. Ушунчалык чоң аянттагы үй-жай сатылат. Кандай эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, ушул сатылуучу боло турган үйдүн ичиге, коргондун ичиге кирейик. Охо. Муну көрүңүздөр. Мен азыр бүрчөктөн туруп сиздерге бүтүндөй тааныштырайын. Муну дарбазадан киргенде кең площадка бар экен. Бул жерге машина койгондон навестер, мунундан чозуп бир сарайларды салып койсоңуздар болгудай экен. Муну жашоого мүмкүн болгон үй. Бул жердин аянтыга беде эгилиптир. Мынакей. Огородуда беде. Гүластар бар экен, черешня, курмалар бар экен. Бүт бары ушул сатууга коюлган жердин ичиде жайгашкан. Мына ушул коргон жайдын жалпы көрүнүшү. Бул коргон жайдын жалпы аянты 30 сотик. Сууга жакын. Эгиндин бардык түрү өсөт. Ушул коргон жайды алган адамга бул жерде эгилип, мынакей бүчүр байлап жаң эгилген экен. Бирок бүчүр байрап даяр турган черешнялар, гүластар турат, кокон гүлас. Акыркы сорттогу дейли, эң бир жакшы сорттогу.
30'dan ашык хурма көчөтү бар экен. Мына кошунанын дубалыдан сиздер көрүп турган дубалга чейин жана көрсөтүп өткөн калитка, чакан скалады, кладовка, ана мынабу үй, ушу дарбаза, мынушу жерлердин бардыгы 30 сотик карамагыда. Астыда беде бар экен. Алган инсан бүгүндөн баштап эле уже прибылга кирет деген мааниде. Ушундай жакшы жерди колго киргизип алып калыңыздар. Төмөндөгү экранда чыгып турган номерлерге кайрылыңыздар. Мынакей хурмалары мөбөгө кирип, мөмө бере баштаган. Бардыгы жетиштүү. Жетилип калган экен. Бүттүп чоң жаңгак дарагы бар экен. Хурма бул жакта дагы бар экен. Өрүк дарактары, хурма дарактары бар экен бул жакта дагы. Мынакей, бул чакан кошумча огород. Экранда чыгып турган номерлерге ээсиге кайрылыңыздар. Мынабу үйдүн орду. Бул үйдө азмаз колу уста инсан ала турган болсо, кайра өзүнү жакшылап оңдоп, сырдап аракет кылса, жашоого шарты жакшы эле. Эгер жок, мен муну кайрадан бузуп салам десе, бүт материалдары өзүгө иштетсе болот. Себеби раматылык бул үйдүн ээси Абсаттар Айшат абыз өтө жакшы инсан болгон. Ошо кезде өзү строй материалдарды чогултуруп ушундай салган, өтө жакшы сакталган. Материалдары дагы кайра дагы бир үйгө иштетсе боло тургандай жакшы сакталган. Бүт карагайдан болгон. Аянтын караңыздар, аянтын чоңдугуну. Абас кылып суктанып ала турган жер. Мынабу чакан кладовка. Кухня катары колдонсоңуздар болот. Бүгүнкү обзорубуз, бүгүнкү көрсөтө турганыбыз ушул болду. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул жаңылыктан, ушул жарыядан пайдаланып, ушул үйгө ээ чыгып калыңыздар. Сак саламатта болуңуздар, баарыңыздарга ушундай жакшы коргон жайлар насип кылсын.